Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев республикалык инфекциялык оорукананын кызыл зонасына жаткырылды. Бул тууралуу Акипресс агенттигине өздүк булактар билдирди. Ташиев 4 январда түштөн кийин пневмония оорусу менен ооруканага жаткырылган. Алар андан ковид үчүн тесттерди алышты. Алар эртең менен даяр болушат. УКМКнын башчысынын абалы канааттандырарлык. Камчыбек Ташиев 2020 жылы жайында коронавирус инфекциясын жоктуруп алгандан кийин ооруп калган. Ал катуу ооруга чалдыгып, жеке ооруканада дарыланган. Иштебей атат да. Чыгармачылык менен иштеш керек. Ошол келген министрлигиңде, ошол келген өзүңдүн бир мекемеде, ишканаңда ошого бир өзгөртүү киргизейин. Ошону бир алдыга сүрөйүн. Ошонун результаттарын бир мындай жакшыраак жыйынтыктарын чыгарайын деген бир иш-аракеттерди кылыш керек да. Анан министр болуп шайланып, папканы көтөрүп, машинага отуруп, жумушка барып келип, бир адамды иштен алып коюп, бир адамды ишке коюп, анан кийин да совещанияга барып коюп, келип коюп, айлыкты алып коюп, мен министр болдум деп отурган менен, ушуну менен мамлекетибиз өнүкпөй атат. Ар бир министр, ар бир мамлекеттик кызматкер отурган ордун акташ керек. Министрдин кылган ишинин натыйжасы болбосо, аны жөн эле жумуштан кетирбей, жоопко тартыш керек. Мен бир нерсени айтайын, мына мени калп айтырбайт. Мен өзгөчө кырдаалдар министрлигинде министр болуп иштеп атканда, биринчи жыл 42 миллионго биз өзүбүздүн ички ресурстарыбызды пайдаланып отуруп, 42 миллион сом акча таап, техника таап алганбыз. Мамлекеттин бюджетинен эмес. Андан кийин экинчи жыл 70 миллионго биз техника алганбыз. Ички ресурстар. Бул ички ресурстар эмне деген? Бул деген мына өзгөчө кырдаалдар министрлигине азыр эми так санын айта албайм, бирок приблизительно бир 700 миллиондун тегерегинде акчаны ошол чарбалык жумуштарга берет да. 700 миллион тегерегинде акчаны. Ошол акчаны эмне кылып атышат? Ал акчаны мына мен келгенде ар түрдүү коммерциялык уюмдарга, ар түрдүү коммерциялык ишканаларга жумуштарды берип турушуп, ошонун 5%, 10%, 15% снимать этип, алышып чөтөгөн уруп отура беришкен. А мен эмне кылдым? Мен келдим дагы айттым. Жок. Өзүбүздүн МЧСтин чарбалык ишканалары бар. Ушулар гана жумушту аткарат. Мен биринчи келгенде өзүбүздүн МЧСтин чарбалык ишканалары болгону 15% гана жумушту аткарат экен. Бардык объемдон. А мен кетип атканда МЧСтин чарбалык ишканалары 95% жумушту аткарып калган. Демек, башка бирөөлөр иштеп, таап, взяткасын берип, алып кетип аткан акчанын бардыгы МЧСтин өзүндө калып аткан. Ошондо МЧСтин чарбалык баягы ишканаларына мен айттым эле. Тапкан кирешеңердин 10%-ын мына банкка жыйнайсыңар. Банкка жыйнайсыңар деп отуруп, биринчи жылы 42 миллион топтодук. Буган бир нече техника алдык. Экинчи жылы 70 миллион топтодук. Өзүбүздүн эле бюджеттин акчасынан. Башка бирөөлөр иштеп таап кетип аткан нерсени өзүбүз иштеп таап атабыз. Буга 70 миллионго техника алдык. МЧС кадимкидей 2 жылда өзгөчөлөнүп калды. Кадимкидей 2 жылда техникасы болуп, өзүнүн ишканалары болуп, жанданып, адамдар иштеп, тим эле укму сону болуп калды. Порядок болуп калды. Тим более бул ишканалардын бардыгын мамлекеттик органдар контроль этип турат. Так, мына ошондой бир мындай жаңычылык киргизип туруп иштеш керек да. Мына ошондой гана өнүгө алабыз. Анан кийин жанагыдай болуп эле орунду ээлеп олтура берген менен өзгөрбөйт эч нерсе. Ошол Гапараев атындагы мамлекеттик көркөм сүрөт музейинде болуп өткөн аялдарды коргоо, аялдардын укугун коргоо, аялдарды кайсы бир деңгээлде коомдуздагы зордук зомбулуктан коргоо шылтоолоп ошол жерге көргөзмө уюштурушуп, булар чоң жаңылыштык кетиришти да. Себеби деген ал жерде биздин аял затыбызды, айрыкча биздин Кыргызстаныбыздагы аял затыбызды коргобой эле, аларды кайра шылдыңдоо, аларды кайрадан маскаралоо, аларды кайрадан укугун басмырлоо болду. Себеби бизде Кыргызстанда биз мусулман өлкөбүз. Биз мусулман өлкөбүз, алхамдулилля мусулманбыз деген адамдарбыз. Демек, ошол олордун көрсөткөн аялдарды жалаңачтап алып чыгып, болгондо дагы мамлекеттик чоң музейге алып чыгып,
мамлекеттик деңгээлде көрсөтүп, жана аны бардык жакка жарыялап, жана ошол эле мезгилде ошол болуп аткан бир өтө жаман мындай шылдың маселени көптөгөн мамлекеттик ишмерлер, чоң кызматта иштеп жүргөн адамдар, мамлекеттик аты таанылган, башы көрүнгөн инсан, айрыкча аял инсандарыбызга колдоп баргандыгы бул өтө Кыргызстан мамлекетинин мусулмандар мамлекет арасында бүткүл дүйнөдө эле ушундай чоң аброюн түшүрдү. Бул мамлекеттик деңгээлдеги өтө чоң шылдың иш болду. Муну кээ бирлер ойлоп калышы мүмкүн, бир көргөзмө эле эмне көп ушунчалык дүрбөлөң кылды деп. Эки аял жыламаш чыкса эле эмне болот экен деп. Ушунусу бизге чоң сокку болду. Биз ар бир мусулман калк, Кыргызстанда жашаган атуулдар ошого каршы чыгышыбыз керек. Себеби дегенде биздин каада салтыбыз, кыргыздын каада салты, кыргыздын тарыхы, кыргыздын келечеги мындай терс көрүнүштөргө эч качан байланбаш керек. Эгерде биз буларга азыркы күндө унчукпай кое турган болсок, азыркы күндө буларга биз көз жумдуу мамиле кыла турган болсок, бул нерсе биринчиден коомубузда көбөйүшү мүмкүн дагы, экинчиден эртеңки биздин мамлекетибиздин келечегин бөдөмүк кылып коюшу мүмкүн. Мамлекеттин келечеги бул эмне? Мамлекеттин келечеги бул эл. Ошол мамлекетте жашаган тамырлуу эл. Биздин тамырыбызды кыркып коюшу мүмкүн. Ошондуктан мен ар бир эле кыргыз атуулун, кыргыздын мекенчил жигиттерин, мекенчил адамдарын баарын чакырып кетер элем. Бул нерсеге каршы турушубузга. Ошол жерде Орозо Отунбаеванын жүргөнү жана ошол көргөзмөнү, аялдарды жылаңачтоо көргөзмөсүн колдогондугу өтө бул шермендечилик. Себеби бул Роза Исаковна кайсыл бир деңгээлде мамлекеттик чоң ишмер. Мамлекеттик чоң ишмерлердин катарында жүргөн киши. Кечеги кылган өзүнүн жумушу менен ал коомубуздагы эң бир төмөн адамдардын катарына кирип калышы мүмкүн. Кыргыз элим, урматтуу кыргыз калкым, мен ушул маселеге ар бириңиз өтө олуттуу карашыңыздарды карайт элем. Бул бир саясаттын иши эмес. Бул бир партиянын же бир региондун иши эмес. Бул кыргыз мамлекетинин, кыргыз элинин, кыргыз калкынын тагдыры, эртеңки келечеги, бала чакабыздын келечеги, эртең кыргыз мамлекетинин болушунун, болбошунун келечеги болуп турат. Ошондуктан ушундай коомубузду буза турган, эртеңки бир бизге чоң сокку боло турган нерселерден сактанышыбыз керек. Бул жерде бир эле эркек кишилер эмес, аял кишилерибиз дагы, кыз балдарыбыз, келиндерибиз дагы ушуга чоң көңүл буруш керек деп ойлоймун. Ушул маселенин тегерегинде баарыбыз чогулуп, бир күч болуп, каршы турушуңуздарды жана коомубузду сактап калышка баарыңыздарды чакырар элем.